Урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым. Бул тоолорду карап, арчаларды карап, агып жаткан сууларды карап, адам чындыгында өтө көп сабактарды өзүнө ала алат. Бийик тоолорду карасак, урматтуу мекендештерим, астындагы чыдамкайлыкты, астындагы өжөрлүктү, чындыгы астындагы фундаментти көрөбүз да. Арчаларды карап турсак, мына жөнөкөй арчаларды карап туруп, арчадагы чыныгы түздүктү, чыныгы катуулукту, чыныгы бакубаттуулукту көрө алабыз. Карасак, урматтуу мекендешим, кичинекей таштар барып тоолорду курайт. Кичинекей тамчылар барып чоң-чоң дарыяларга, сууларга айланат. Дарыялар барып көлдөргө кошулат, көлдөр барып океандарга, ошентип чоң-чоң океандарга айланат. Эмнени айткым келет, урматтуу мекендешим? Биринчи бардыгы майда нерседен башталат. Эң чоң Стив Джобс iPhone компаниясын ойлоп таап, эң чоң акчаларды алып келип аткан iPhone компаниясын карасак дагы, ал кичинеден баштаган. Өзүнүн кичинекей гаражда ишти баштаган. Ошо кичинекей жеринен баштаган. Биз урматтуу мусулман бир тууганым, майда жеп, же кичинекей деп, же пайда келбей деп тоготпой жаткан идеяларыбыз, ойлорубуз миллиарддаган долларлык сенадага байлана турган иштер болушу мүмкүн. Бүгүн эң чоң жаштарыбыздын биздин кемчилигибиз, бир иш кылабыз, эки иш кылабыз, аракет кылабыз, бир нерседе туруктуу болбойбуз. Биздин эң чоң кемчилигибиз ушул. Бир аракет кылабыз, эки жума аракет кылабыз, аш барса бир ай аракет кылабыз, окшобосо таштап Россияга кетип калабыз. Россияда эч ким акчаны шыпырып албайт. Европада кулпунайдын ичинен акчаны, долларды, еврону шыпырып албайт эч ким. Урматтуу мекендештерим, сырттан азыр бизге канчалаган гүм жардамдар келет. Ал фонд жардам берди, бул фонд жардам берди, арабтардын фонддору жардам берди. Бул жардамдар, урматтуу мекендешим, артында чоң максаттар турат булардын. Биз соопторду четке эмес, биз өзүбүз кармап калышыбыз керек. Биз жаштарга жардам кылышыбыз керек. Бирок өзүбүз жардамга муктаж болуп турсак, кантип жардам беребиз? Айтайын деген маселе эң кичинекей маселеден эң чоң нерсеге өтүш. Баллон, кичинекей баллон ойлоп табылган, баллондон кийин араба ойлоп табылган, арабада баллон аркылуу бардык нерсе ойлоп табылды да. Биринчи кичинекей нерсеси ойлоп табылган. Баллон аркылуу жүрөт экен, тегеренет экен, кийин араба, кийин ат араба, кийин машина сыяктуу бердеке, кийин машина, ошентип бардык техникаларга жетишип атабыз. Барып самолет учту, барып вертолет учту, бардык нерсеге кийин жетиштик. Бардыгы кичинекейден башталыптыр. Ошондой экен, сабыр кылып туруп чыдамкай болушубуз керек. Ийгиликке жете тургандын 3 белгиси, урматтуу мусулман бир тууган. Биринчиден, ал максатты кое билет. Чыдамкай, экинчиси көкпет, анан үчүнчүсү өжөр болот. Сөзсүз түрдө өжөр болушуң керек. Кайтып кетпешиң керек. Башта анан ташта деген эмес. Биринчи баштаба. Эч нерсе кылба. Бирок баштасаң эч качан таштаба. Таштабаш керек, урматтуу мекендешим. Мындай карасак, бир иште жүргөн 10 жылдап жүрөт, 15 жылдап жүрөт. Мисалы, телефон иштеп чыгарам дейт, телефонунун запчасын чукулаймын дейт. Бир бизнесин окшоп кетиши, өнүгүп кетиши жок дегенде 5 жыл убакыт алат. Сен 1 жылда өнүгүп өсүп, миллионер болуп, хан сарайларда отуруп каламын деп ойлобо. Көчөдөгү бомуштан Дубайдын шейхиге айланамын деп ойлобо сен. Баягы ойлордон алыста. Бизнес баштаганда эмне иш кыламын десең дагы бардыгында душманың болот. Периште эң жакшы нерсе, периште ким кызганбайт бул нерсеге? Периште эң жакшы нерсе, бирок периштенин дагы душманы бар, шайтан. Периште болсоң дагы душманың болот. Демек сен бизнес баштасаң, сөзсүз түрдө душмандар болот, сөзсүз түрдө жамандык болот, сөзсүз түрдө буткан тарткандар болот. Ошондуктан бардыга сынбастан көкпет болушубуз керек. Ал нерсеге сынып калбаш керек. Алдыга арада аракетти дагы токтотпош керек. Аракет болбосо кандай ийгилик болот? Аракет токтотпош керек, урматтуу мекендешим. Себеби мындай карасак, жашоодо сынган адам, жеңилген адам оюндан чыгып кете берет. Эмне болбосун? Жөнөкөй ресторан бизнесиге киресизби? Европадан башка жактан машина бизнеси алып келип, машина бизнесиге киресизби? Же жөнөкөй эле дыйканчылык бизнесине киресизби? Эмне жакка кирсеңиз дагы сабырды өтө катуу талап кылат. Жөндөн жөн болуп калбайт эчтеке, жөндөн жөн эч нерсе болуп калбайт. Ошондой экен, урматтуу мусулман бир тууганым, кандай гана күндө болбойлу, кандай гана учурда болбойлу, аракет токтотпойлу. Алдыга гана аракет кылайлы. Анан урматтуу мекендешим, өжөрлүктү айттык, аракетти айттык, көкпеттик, чыдамкайлык. Чыдамкай болушубуз шарт. Ар бир иш чыдамкайлыкты талап кылат. Урматтуу мусулман бир тууганым, баягы тамчылап турган кичинекей суу ташты тешет да акыры барып. Кичине, бирок кичине, эч ким тоготпойт ал сууду. Бирок ошону Кытайда мисалы үчүн адамдарды жазалоо иретинде дагы пайдаланышат. Ал жазага тартыла турган адамды үстүнө коюп коет, кичинекейден бир тамчы суу түшүп тура берет. А баягы адам
психологиялык жактан өзү ичинден бүт жан дүйнөсүнөн баягы нерсеге көнүп калат дагы, качан баягы тамчы суу түшөт экен деп ойлонуп отура берип, ошо баягы нерсени күтө берип, ошол жерде жинди болуп калат. Акыры барып баягы өлүмгө алып барат. Айтыла турган маселе, урматтуу мусулман бир тууганым, ошол кичинекей нерсе көп нерсени жок кылып коет. Ошо кичинекей аракеттер барып чоң нерсени талап кылат да. Бул кичинекей таштардан куралган тоолор, кичинекей тамчылардан пайда болгон мындай шаркыратма дарыя, суулар, көлдөр, океандар. Арчадагы биринчи кичинекей болот. Анан 100 жыл, 50 жыл дегенде кандай чоңдукка, айбатка жетишет. Ошондой экен, урматтуу мусулман бир тууганым, кичинеби? Кичинеден. Эң жакшы нерсе эмне? Эң жакшы аз болсун, саз болсун, бирок калбасын. Биздин эң чоң кемчилигибиз 1 күн кылабыз, 10 күн кылабыз, болду, окшобосо таштап коебуз. Таштабаш керек, улантыш керек. Эң кыйыны баштап коесуң бардык нерсени, бирок улантып кетиш эң кыйыны. Өмүрүңдүн акырга чейин. Мисалы 5 убак намаз бизге парз. Өмүрүнүн акырга чейин кааласаң, каалабасаң окуйсуң муну. Жинди болбосоң эле балагатка жеттик, болду, окуйсуң. Чындыгында, урматтуу мекендешим. Ошол сыяктуу эле кээ бир нерселер бизге парз болсо дагы, ошону мажбур түрдө кылышка мажбурбуз. Мисалы үчүн рызкыбызды табышыбыз, мисалы үчүн. Акчаны табышыбыз, мисалы үчүн. Аз эң кыйын маселе ошо акча табыш. Жаш балдарга жыргал, алар ойноп күлүп жүрө берет, эчтекени ойлобойт, бирок чоңдор үчүн эң кыйыны акча табыш. Кантип акча табасыз? Каяка иштетесиз, эң кыйын маселе да. Бирок ошого карабастан, урматтуу мекендешим, бул нерсени кылышка мажбурбуз. Семья багыш керек, өзүң карашың керек, багышың керек. Мажбур түрдө кыла турган нерселердин ичине сөзсүз түрдө спортту дагы кошуп коюңуз. Спортту дагы кошуш керек, спортто караш керек. Ден соолук эң негизги аманат маселе бизге. Көп устаздарды билебиз, алдындарды билебиз, ушул илимди алган, бар жок кылган, бирок ушул ден соолуктан кеткен. Ден соолукту караш керек, ден соолукту ошол парз нерселердин катарында көрүш керек. 5 убактын ичинде 1 убак намаз окуй алса, канчалык жүрөгүбүз тынчпай калат, окубай калдым деп канчалык дыккат болобуз, сыгылабыз, ойлонобуз, кайгырабыз. Ошол бир намазды каза кылып койсок, же кечиктирип койсок, мисалы үчүн ошондой болобуз да. Же бирөөдөн карз болуп койсок, ушундай карз элем бүгүн кайтарыш керек эле, же бирдеке кылыш керек эле деп туруп өтө кайгырабыз, өтө сыгылабыз, ойлонобуз. Ошол сыяктуу эле, урматтуу мекендештерим, спорттагы ошолордун катарында болуш керек да. Себеби, урматтуу мекендешим, бүгүн жакшы нерселерди таза камап жебесек, жакшы нерсе, таза нерселерди тандап туруп жебесек, эртең дарыларды ошол азык катары жешибизге туура келет. Майда нерселер ичибизге кирет. Ошо майда нерселер барып чоң апатка алып барат. Урматтуу мусулман бир тууган, негизги маселе биз майда нерседен баштадык. Биз кичинекейден баштадык. Дүйнөгө кандай ийгиликке жеткен адам болбосун, ал кичинекейден баштаган, 1 граммдан баштаган, биринчи кадамдан баштаган. Аалама кеткен жолу айдан башталат. Бул сөз эң туура сөз. Ошо кичинекейден баштап чоң ийгиликтерге жетебиз. Урматтуу мусулман бир тууганым, биз жердебиз. Адам ойлонуп көп нерсеге жетет, көп ийгиликтерге жете алат. Болгон адам ичинен көз каранды бул нерсе. Адамдын ички жан дүйнөсүнө, ирадасына, өзүнүн жан дүйнөсүнө тиешелүү маселе. Өзүң сөз бердиңби, эркек бол. Кыламын дедиңби, кыл. Убакыт учкан куш кетип калып атат өмүр, Өмүр жөн эле кетип калып атат. Өмүрүң жөн эле кетип каласың, өмүрүң ысырап болсун, убактың ысырап болбосун. Урматтуу мекендешим, негизги маселе жашоого биркелеткенсиң, тарыхта калышың керек. Жөнөкөй адам болуп калбашың керек. Артта калгандан кийин өлүп аткан учурунда, эң негизги маселе өлүп аткан учурунда өкүнбөй өлүшүң керек да. Аркыңда бир нерсе калыш керек сени. Кийин неберелериң, балдарың ушундай мен атам болгон деп сыймыктана турган болуш керек. Ата бабаларыбызга таң калам, ушундай тоолу, зоолу, жол кендери бар, тоолору бар, алтын күмүшү бар, бардык жери топ келишкен. Алтыны болсун, динары бардык жогу топ келишкен. Мындай мекен жок. Өлкө башчылар айтат го, мен көптөгөн жерлерде болдум, бирок Кыргызстандай жер жок деп. Ушундай эң сонун жерлерди бизге аманатка тапшырып кетти. Эртең балдарыбызга биз эмнени аманат калдырабыз? Ошол маселелерди ойлонушубуз керек, урматтуу мекендешим. Башка өнүккөн өлкөлөрдү карасак, башка жерлерди карасак, айтат го адамдарды бир, башка өлкөлөргө бардым, ал жерде исламды көрбөдүм. Исламды көрдүм, диндин тазалыгын көрдүм, жакшылыктарын көрдүм, мусулманды көрбөдүм, бирок мусулман өлкөлөргө келип мусулманды көрүп, исламды көрбөдүм дейт да. Өнүгүш үчүн аракет кылышыбыз керек. Эч качан, урматтуу мусулман бир тууганым, башка адамдар келип бизге жардам берип башакпайт. Алардын аркасында албетте өзүнүн максаты бар, өзүнүн саясаты бар. Биз бирөөдөн жардамды күтпөстөн өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Албетте эң күчтүүлөрдүн бардыгы ушу мекенден чыккан, биз дагы учубуз кур эмес, иншалла чыгабыз, аракет кылабыз.
Анын үчүн ниет кылып жалкоо болуп жата бербестен телефонду кучактап жатканыңан бир тыйын пайда жок. Телефон 1 сом эч качан 2 сом кылып койбойт. Бүгүн кээ бир жаштардын жегени ролтон, чындыгында бирок иштеткени iPhone. Колунда iPhone, жегени ролтон да. Кийим-кече, жеп-ичиш, максатың ушул телефон же фигура же кыздар боло турган болсо, сен жашоодо эч качан эч нерсеге жетпейсиң. Чоң максатты кой, ошого карата аракетти эч качан үзбө, токтотпо. Жалаң алдыга жүр, жалаң алдыга жүр. Бул жашоодо чөгүшүңдү, сынырышты ар ким колунан келет. Сага керип эч ким эч нерсе кыла албайсың, колунан келбей, сен башкасын дей берет. Бирок бардыгына көз жумуп аракет кылып токтобой аракет кылыш, бул сенин өзүңдүн колуңдагы нерсе. Бардык нерсе өзүңө зависит экен, бардыгы өзүңө тиешелүү маселе экен, ошондой экен. Эч качан майда экен, башка экенде үмүтсүздүккө түшпө, аракет кыл.